Саламатсызбы, урматтуу виза дуатлон катышуучулары. Биздин Мелдеш Ош шаарында 5 апрель күнү өтөт. Бул брифинг балдар категориясы үчүн жазылган. Күн тартиби таанышуу, апелляциялык жюри, ыраттама, каттоо жана жарыш процедурасы, карталарды кароо, старттан кийинки процедуралар, аба ырайын божомолу. Менин атым Асанбекова Жаңыл, мен бул Мелдештин техникалык делегаты болуп өткөрөм. Башкы калыс Алыкулова Айгүл. Апелляциялык жюринин төрайымы мен болом. Алканов Чыңгыз, Триатлон федерациянын президенти жана Лыжина Полченкова Елена, уюштуруу комитетинин мүчөсү. Балдар үчүн 9:20 каттоо ачылат. Транзиттик аймагы 9:55 ачылат. 10:20 балдар категориясы үчүн транзиттик аймак толук жабылат. Ошол убакытка чейин велосипеддердин баары тапшырылыш керек. 10:30 бизде 11-12 жаштагы балдар категориясы үчүн старт берилет. 10:50 9-10 жаштагы балдар үчүн, 11:05 7-8 жаштагы балдар категориясы үчүн старт берилет. Регистрация учурунда старттык пакет берилет. Старттык пакетте төмөнкүлөр кирет. Номероктор шлем үчүн 3 даана, велосипед үчүн 1 даана, рюкзак үчүн 1 даана. Жеке чип милдеттүү түрдө сол бутка тагуу керек. Бип номери 1 даана, көкүрөккө же номер карматкычка тагуу керек. Боди маркинг 4 даана. Боди маркинг денеге, колго же бутка жана тагылат. Төмөнкү үлгүдөй шлем үчүн номероктор 3 тарабына тагылат. Велосипедке сиденьянын астына тагылат. Рюкзак номерогу башкы жагына тагылат. Боди маркинг колго, бутка 4 жерге тагылыш керек. Авто жол жоболору. Велосипедди транзиттик аймагына тапшыраардын алдында текшерүүдөн өтүш керек. Лежактар, рулдун тыгындары жана тормоздор баары текшерилиш керек. Колдордо жана буттарда номерлер болуш керек. Бип номер тагылыш керек. Хронометраждык жеке чип бутка тагылыш керек. Сумкаларды жана рюкзактарды сактоочу камерага велосипедтерди тапшырууга чейин бериш керек. Шлем дагы текшерилет. Шлемде жарака болбош керек. Бут кийим себеттин жанына, себеттен 50 сантиметр алыс болбош керек. Старттык процедурасы. Стартка 5 мүнөт калганда старттык сызыктын жанында болуш керек. Сиз каалаган орунду таңдай аласыз. Гондун үнү чыкканга чейин сызыкты кесип өтпөө маанилүү. Спортсмендер эми силер стартердин колундасыңар деген фраза жаңырат. Андан кийин старттык позицияны калтырууга тыюу салынат. 10-15 секунд ичинде гондун үнү чыгат. Жарыш башталды. Кыймылды баштабаган атлеттер биринчи транзиттик аймагында айып алышат. Массалык фальстарт болгон учурда гордун көп жолку үнү берилет. Бардык атлеттер старттык сызыкка кайтып келиш керек. Бирдиктүү фальстарт болсо, старт жарактуу деп табылат. Жарыш токтотулбайт. Эрте старт алган атлеттер айып алышат жана аны биринчи транзиттик аймакта өтүшөт. Бул жерде 11-12 жашар балдардын маршруту көрсөтүлгөн. Биринчи жүгүрүүдө 1 километр чуркалат, 1 айлампа болот. Велосипед учурунда 4 километр айдалат, 1 айлампа. Экинчи жүгүрүүдө 690 метр чуркашат. Транзиттик аймагынан финишке чейин түз сызык боюнча. 9-10 жашар балдар үчүн маршруту биринчи жүгүрүү 690 метр болот. Старт линиясынан транзиттик аймагына чейин түз сызык боюнча чуркалат. Велосипед боюнча 1600 метр, 2 айлампа 800 метрден айдалат. Экинчи жүгүрүүдө транзиттик аймагынан финишке чейин 690 метр түз сызык боюнча чуркашат. 7-8 жашар балдар үчүн маршруту 200 метр биринчи жүгүрүү болот, түз сызык боюнча. Велосипед 800 метр болот, 1 айлампа болот жана экинчи жүгүрүү 690 метр болот. Түз сызык боюнча транзиттик аймагынан финишка чейин чуркалат. Жүгүрүү этабындагы эрежелер бири-бириге түртүүгө болбойт. Эгерде жүгүрүүчү учурунда спортту айталап, башка катышуучунун буттага алып, анын кыймылына тоскоолдук кылса, бул
катышуучуга же убакыттуулуу айып алынат, же дисквалификация болот. Транзиттик аймак велосипеддер үчүн эки катардагы стойкалар берилген. Жүгүрү бут кийим себеттин алдында, шлем велосипеддин үстүндө болуш керек. Атлеттер велосипедди стойкадан алган учурда тартып, кайра стойкага койгонго чейин шлемдин боосун чечүүгө болбойт. Бардык колдонулган жабдыктар себетке калтырылыш керек. Велосипедде велотуфлилер гана калышы мүмкүн. Экинчи транзиттик аймагынан кийин бардык экипировка жана жабдыктар себетте болушу керек. Бардык рюкзактар жана сумкалар сактоочу камерага калтырылыш керек. Биринчи транзиттик аймагындан велосипедке менүү отурумда жашыл түстүү сызыктан кийин отурулат. Экинчи транзиттик аймактан велосипедден түшүү учурунда кызыл түскө чейин түшүш керек. Биринчи транзиттик аймак кыймылдын схемасы. Биринчи чуркоодон чыгып бараткан учурунда транзиттик аймактын сол жагы менен чуркап, орто жагы менен өтүп, велосипедди алып, кайта транзиттик аймактын оң жагы менен велосипед учуруна чуркап кетишет. Төмөнкү үлгүдө велосипеддеги туура менүү позициясы көрсөтүлгөн. Сиденьянын үстүндө отуруш керек. Астыга же артка чыгып тепкени болбойт. Велоэтаптын эрежелери. Кооптук кесип өтүү же спортчу атаандашына тоскоолдук кылууна уланткан контакт убактылуу айып пул менен жазаланат. Атайланып бири-бирине түртүп же бөлөк катышуучунун астына чыгуу учурунда катышуучу дисквалификация. Эгерде уюштуруучу ушундай белгини көрсөтсө, көңүл буруңуздар. Астыда кырсык болушу мүмкүн. Экинчи транзиттик аймак кыймылдык схемасы. Велосипедден түшкөн учурда кызыл сызыкка чейин түшүңүз керек. Велосипедди калтырып, экинчи чуркоо этабына өтөсүңүз. Баарыңарга ийгиликтүү, коопсуздук мелдеш каалайм. Суроолоруңуз болсо, стартка чейин берсеңиз болот.